Сот отурумунун катышуучулары, биз кайрылуучу тараптын, жоопкер тараптын позицияларын иш боюнча үчүнчү жак катары таанылган мамлекеттик органдардын позицияларын уктук. Ушун менен иш боюнча материалдарды изилдөө аяктады деп эсептелет. Корутундуу сөз укугу Максатбек Мергенбаевич Жорокуловго берилет. Максатбек мырза, немеге чыгыңыз трибунага. Соттук процесс, соттун жүрүшү негизинен жарандардын конституциялык соттун алдына келип конституцияда көрсөтүлгөн укуктарын мамлекеттик чоң машина болгон Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, сот системасы менен мындай тең келип сүйлөп жатканы бул дагы укуктук жана демократиялык мамлекеттин жана ошол эле мамлекеттик органдардын позициялары дагы ар кайсы болгондугу бул эң сонун жана бул жанакындай тиешелүү түрдө иштин жүрүшүнө чоң бир таасир болуп бир колдоо мамлекеттик тарапта эмес экендиги ачык көрүндү. Буга негизи рахмат. Анан түздөн түз кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4 пунктуна келе турган болсок, мен өзүмдүн оюмда каламын жана жабырлануучуну сурануучу абалда калтырбашы керек. Элибизде үстүңкү кол астыңкы колдон жогору деген маселе бар. Бул деген берүүчү кол алуучу колдон жакшыраак дейт да. Ал эми азыркы учурда прокуратура дагы так өзүнүн оюнда, так позициясында айтып өттү. Ошол жабырлануучу бул алуучу кол позициясында тең эмес, алуучу кол позициясында турганы бизге жана мыйзамга туура келет деп ойлоду. Ошондуктан урматтуу сот, конституциялык сот ошол Фемиданын көзүн жаап тараптарга тең укуктуу бир мүмкүнчүлүк түзүлүшүн шарттап бериңиздерди жана өтүнүчтү канааттандырып бериңиздерди сурайм. Отуруңуз. Корутундуу сөз Талайбек Жумагуловичке берилет. Мамбет Аитов. Урматтуу Конституциялык соттун судьялары, мыйзам чыгаруучу тараптын өкүлү катары биз өзүбүздүн позициябызды турабыз. Бул жерде эч кандай жабырлануучунун мыйзамы тараптан укугу бузулган эмес деп эсептейбиз. Ошол эле талаш жараткан 397-берененин 2-бөлүмүндө сот чечимине даттануу укугу айыпталуучуга акталганга медициналык мүнөздө мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө өндүрүш жүргүзүлгөн же жүргүзүлүп жаткан адамга, алардын адвокаттарына жана мыйзамдуу өкүлдөрүнө, мамлекеттик айыптоочуга же жогору турган прокурорго, жабырлануучуга жана анын өкүлүнө, ошондой эле мүлкү камакка алынган адамдарга таандык деп апелляциялык даттануу укугу боюнча бул жерде ошо жабырлануучу дагы, жабырлануучунун өкүлү да киргизилген. Алардын эч кандай укугу бузулган эмес. Ал эми 4-бөлүгү боюнча жабырлануучунун жана жабырлануучунун өкүлүнүн бул жерге тергөө судьясынын токтомун апелляциялык тартипте даттанылышына кирбей калганын себеби мына жанагы иликтөөдө белгиленгендей жабырлануучулардагы мыйзамдуу кызыкчылыгы жана мыйзамсыз кызыкчылыгы болот. Мыйзамдуу кызыкчылык болсо жакшы, ал эми мыйзамсыз кызыкчылык болгондо ошол эле шектүүнүн, айыпталуучунун мыйзам тарабынан корголгон укугуна түздөн түз таасирин тийгизет. Ошон үчүн жабырлануучу бул жерге кошуунун муну зарылчылыгы жок деп эсептейбиз. Биздин позициябыз ушундай. Отуруңуз. Рахмат. Корутундуу сөз Мирбек Исламаматовичке берилет. Ардиевке. Көзүп коюңуз микрофон. Урматтуу Конституциялык соттун судьялары, ошо жогоруда айтылгандай эле бул жерде бөгөт коюу чарасы бул акыркы соттук чечим эмес.
Ошондой эле ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-4 бөлүмүндө жабырлануучунун эч кандай мындай укуктарына тиешеси жок болгондуктан биз толугу менен ойлойбуз, бул Конституцияга, Кыргыз Республикасынын Конституциясына карма каршы келбейт. Ошону колдоп бериңиздерди суранам. Отуруңуз. Так, сот отурумунун катышуучулары ушуну менен Жаран Алымжан Султанович Турдубаевдин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча териштирүү аяктады деп эсептелет. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө өтөт. Туруңуздар.